сакчыларынын даярдыгына кардын балбалактап жааганы тоскоол болгон жок. Себеби буга чейин кышкысын суук шарттары жок имаратта да кызмат кылып келишкен. Жаңыланган Байсары уулу Кыдыраки аскер бөлүгү бул күндөрү жаркыраган заманбап жайга айланды. Аскер бөлүктө бардык имараттар, анын ичинде административдик корпустар жана турак жайлар капиталдык реконструкциялоо иштеринен өткөн. Ушул жылдын жаз айында өлкө башчысы бул аскер бөлүктүн кейиштүү абалын көрүп, тез арада оңдоо иштерин тапшырып, өз көзөмөлүнө алган болчу. Облустук учебный центр болчу. Анан ошондон бери бир дагы ремонт болбостон, мына көргөнүңүздөрдү баягы муну алганда полдор 80% чейин чирип, уже жараксыз болуп калган. 1962 жылы түптөлгөн бул аскердик бөлүк бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, имараттар эскирип, чатырларынан суу өтүп, көңүл чөктүргөн абалга келип калганын көрүп, чынын айтайын, абдан намыстанып кеттим эле. Дароо барып, үстүбүздөгү жылдын май айында аскер бөлүктүн инфра түзүмүн, штабы, окуу борбору, окуу корпусу, казармасы, көзөмөл өткөрүү жайы, унаа паркы жана башка бардык имараттарын 100% капиталдык оңдоп түзөтөн өткөрүүгө буйрук бергенмин. Азыркы тапта чек ара аймактарындагы инфраструктуралык абалды жакшыртуу жана элге ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн бир катар иштер аткарылды. Маселен, Кытай менен бедел көзөмөл өткөрүү пункту жаңы курулуп, ишке берилди. Чек ара коопсуздугун чыңдоого артыкчылык берилип, ар тараптан колдоого алынып жатат. Жалпы кыргызстандыктар күбө болуп жаткандай, биз башынан бери чек ара коопсуздугун чыңдоого артыкчылык берип, ар тараптан колдоо менен чоң көңүл буруп келебиз. Мекенчегинде турган чек араларыбыздын социалдык абалын, турак жайын жакшыртуу жана башка курулуш иштерине жыл башында 1 миллиард 240 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Ошентип, алыскы чек ара бөлүгүндө кызмат кылган жоокерлер заманбап жол тандабастары менен мекенчегин коргошот. Президент Садыр Жапаров 51 миллион сомдон ашуун каражатка алынган 30 даана жак автоунааларын чек арачыларга тапшырып, жаңыланган аскер бөлүгүн кыдырып чыкты. Материалдык техникалык базасы чыңдалып, аскер кызматкерлердин жашоо шарттары мыкты, алардын жуунучу бөлмөлөрүнө чейин жакшы шарттар түзүлгөн. Бияна киргенде душ. Ал эми концерттик залдардын жаңылануусу, спорттук машыгуу залдары акыркы жабдуулар менен жабдылган. Мекенге кызмат кылган жоокерлердин ден соолугуна да мыкты кам көрүлүүсү абзел. Эми аскер бөлүктүн медициналык мекемеси да заманбап жабдуулар менен камсыз болот. Президент Садыр Жапаров чек арабыздын бекем корголушу үчүн мамлекет чек ара кызматын ар тараптан колдоону уланта берерин айтып, ардактуу коноктор китебине кол тамга калтырды. Кол шаарынын тургундары эле эмес, жалпы эл ачылышын күткөн аба майдан. Биринчи келип конгон учак мамлекеттик авиакомпанияныкы. Ал эми учакка биринчи билетти мамлекет башчысы сатып алды. Анан уруксат берсеңиз, бул билетти биздин өзүбүздүн музейге коелу деп сиздин Кыргызстандын кышкы туристтеринин борбору катары саналган Каракол аэропорту кайра калыбына келип, саатына 250 жүргүнчүнү тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Президент өз сөзүндө жаңы Кыргызстанды куруу жолундагы максат аба транспорт тармактарын өнүктүрүү, өлкөнүн алыскы аймактарынын аба каттамдарын жандандыруу экенин айтты.
Баарыңыздарга маалым болгондой, эл аралык Манас эл аралык аэропорту алгачкы жолу ички каттамдардын муктаждыктарын жабуу үчүн Q400 учактарын сатып алган. Бүгүнкү күндө Osman Airlines авиакомпаниясы бул учактар менен Жалалабад, Баткен, Разаков, Талас жана Ош шаарларына ички каттамдарды тейлөөдө. Жакында Германияга болгон расмий сапарымдын алкагында авиа курулуш жана учак өндүрүү боюнча дүйнөгө белгилүү лидер Airbus компаниясынын жетекчиси менен жолугушуп, Кыргызстандын мамлекеттик Osman Airlines авиакомпаниясына аталган компаниянын учактарын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. 2007-жылы Кыргыз авиация тармагы дүйнөлүк талаптарга жооп бере албай калгандыгына байланыштуу Евро биримдиктин аймагына учууга тыюу салынып, кара тизмеге кирген. Ошондон бери Европага авиа каттамдар түз уча албай, жарандар ар кайсы үчүнчү өлкөлөр аркылуу учуп жүргөнү баарына маалым. Эми бул маселелерде жөнгө салына баштады. Азыр эми биз эл аралык дүйнөлүк граждандык авиация уюму тарабынан текшерилип, 2023 жылы учуу коопсуздугу, ал эми 2024 жылы авиациялык коопсуздукка байланыштуу 2 аудиттен ийгиликтүү өттүк. Бул биздин авиация тармагыбыздын дүйнөлүк стандарттарга шайкештигинин далилдей турган маанилүү жетишкендик болуп эсептелет. Тарыхый өңүттөн алып караганда, Кыргызстан Евро биримдиктин авиация тармагынын кара тизмесинен чыгуу маселесине эч качан мынчалык көңүл бурган эмес экен. Ал түгүл буга чейин бул багытта олуттуу кадамдар да жасалбаптыр. Ал эле дейсизби, эми Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачыш үчүн дагы заманбап 2 чоң учак сатып алынганы турат. Ананда Кыргызстандын ичинде бир эле борбор калаадан аймактарга эмес, аймактар аралык каттамдар өз алдынча жандануу алдында турат. Кече ушу соц тармактарда бир ой пикирлерди айтып атышты да. Эгер ушул буюрса сиз айтып аткан аэробекеттердин, аэродромдордун баардыгы ишке берилип калса, балким баягы Каракол Талас, же болбосо Баткен Талас, же Каракол Баткен сыяктуу рейстер ички каттамдар ачылышы мүмкүнбү? Албетте ачылат. Анткени мурун болсо бизде мисалы үчүн горнолыжный туризмге баткендик туугандарыбыз келиш үчүн өтө бул оор маселе болгон. 2 күн жол жүрүш керек. Азыр болсо по мере необходимости спроска карата биз ал маршруттарда коебуз. Жергиликтүү салынган аэробекеттердин ичинен Каракол аэропортундай эң масштабдуусу болду окшойт. Кийинки кезекте кайсыл региондогу аэропорттун лентасын кесебиз? Кудайым буйруса, эмки жылы биз Тамчы аэропорту, Ысык көл аэропортунда аэробекет 18 000 чарчы метр түскөн жаңы аэробекет түшөт. Ошону ачабыз эмки жылы. Кудайым буйруса, анан эмки жылдын аягына чейин бизге дагы тапшырма коюлду. Манас эл аралык аэропортунун модернизациялоо иштери бүтөт. Бул учуп кону тилкеси бүтөт, андан башка аэробекетин да чоңойтобуз 12 000 чарчы метрге. Ошо менен капиталдуу ремонттор болот аэровокзалда. Ошо менен жылдын аягына чейин Кудайым буйруса 25-жылы Манас аэропортун бүтөбүз. Андан башка дагы жакшы жаңылык, биз Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет курулат. Ал старт бизде январда башталат. Андагы бир 1,5 жылдын ичинде Оштукунда бүтүрөбүз. Андан башка да жакшы жаңы чоң масштабтардан проекттерден бул бизде жаңы аэропорт эл аралык бул Жалалабадта курулат. Жалалабадта жер тилкеси уже бизге бөлүнүп берилди. Ал жерге чоң эл аралык аэропорт курулат. Бул жерге карагандан кийин кудай болот. Бул жерге болсо дата штамптык маркадан, печатный маркадан ушакка сохраниздар, каждый индивидуально баркына анан тест контроль болот, өзүнүн башка кишилерге ачкыч менен уже ачалбайт. Өзүнүкү эле. Жаңы ачылган аба бекеттин иши менен таанышкан өлкө башчысы анын мааниси чоң экенин айтты. Себеби жакында Жыргалаң Бозучук Акбулак лыжа базасынын курулушу башталат. Жакынкы жылдары Орто Азия жана КМШ өлкөлөрү боюнча эң чоң жана ыңгайлуу шарттары менен Кыргыз Куршевел лыжа базасы ишке кирет. Каракол аба майданынан болгону 70 чакырым аралыкта жайгашкан бул жайларга агылган туристтер үчүн аба майдан күн-түн кызмат кылат.
13 декабрь ынтымак ордо Садыр Жапаров Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбековду кабыл алып, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы жалпы тарых, тил, маданият жана каада салттар менен байланышкан достукту чыңдоо жөнүндө пикир алышты. Өзбекстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы маданият күндөрүнүн алкагында Өзбек делегациясын жогорку деңгээлде тосуп алууга даяр экенибизди, өзбек өнөрпоздорун чыдамсыздык менен күтүп жатканыбызды баса белгилеп айтып кетейин. Себеби мындай иш-чаралар эки тараптуу мамилелерди чыңдайт. Кыргыз-өзбек маданий байланыштары эки мамлекеттин маданият тармагын байытат, эки элдин руханий жакындыгын арттырат. Садыр Жапаров 2025 жылга белгиленген Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү эки элдин жакындыгын арттыруу үчүн маанилүү окуя болоруна ишеним билдирип, Озотбек Назарбековду өлкөлөр ортосундагы маданий байланыштарды жана достукту чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын ыйгарды. Өзбекстан Республикасынын маданият министри Назарбеков Озотбек Ахмадовичке Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Өз кезинде Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назарбеков эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы бир туугандык мамилелерди чыңдоо ишине берилгендигин баса белгилеп, анын ишмердүүлүгүнө көрсөтүлгөн урмат сый жана жогорку баа үчүн ыраазычылык билдирди. Men uchun Qirg'iz xalqi oldidagi mas'uliyatimni ham oshiradi va bundan keyin ijodkor sifatida bir san'atkor sifatida, qo'shiqchi sifatida Qirg'iz xalqiga birdek o'zbek xalqiga qanday xizmat qilgan bo'lsam, xuddi shunday xizmat qilishga va'da beraman va buning uchun tayyorman. Министр буга чейин президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө жаңы барактарды ачып, элдер ортосундагы достуктун жана стратегиялык өнөктөштүктүн тарыхындагы маанилүү окуя болгонун айтып, Өзбекстан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүүгө даярданып жатканын айтты. 14 декабрь Кыргыз футбол биримдигинин Улуттук футбол академиясында президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен Мурас футболдук турнири башталды. Жалпысынан 16 команда катышып жаткан мелдеште өлкө башчысы бул турнирдин масштабы артып баратканын айтты. 6-чы турнир өтүп атат экен. Биринчи турнирге эсимде 8-9 команда катышкан болсо, бүгүн 16 команда катышып атыптыр. Бул дагы жакшы десек болот. Анан ошол биринчи, экинчи оюндарда менин президенттин командасы биринчи орунду берчүмөс элек, акыркы убактарда 4-чү орунга түшүп калдык. Бул дагы болсо жакшы, бул эми баягы ичкүйдүүлүктөн айтып аткан нерсе эмес, бул жакшы. Анткени башталганда жакшы чуркай албаган аксакалдарыбыз бар эле, балдарыбыз бар эле, алардын уровени өстү да, команданын, игроктордун уровени өсүп атат. Ушуну ушул унутта калтырбай, мындан арыда улап кете берели. Жаз, күз дайыма уланып турат бул оюн, спорт оюну. Оюндар эки жерде, жакында ачылган Кыргыз футбол биримдигинин Улуттук футбол академиясында жана Газпром балдар дене тарбия ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде өткөрүлдү. Ошентип 2 күнгө созулган турнирде президенттин командасы жеңүүчү болуп 400 000 сом менен сыйланды. Анамизде биринчи орун ээлери Мурас кубагы менен жана ушундай эле 400 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат президенттин командасы. Экинчи орунду 300 000 сом утуш менен Достук командасы ээлесе. Мыкты оюн көрсөткөн Достук командасы экинчи орун ээлери. Үчүнчү орунду Ыйман командасы ээлеп 200 000 сом тапшырылды. Ал эми жогорку кеңештин командасы 4-чү орунду алып 100 000 сомдук сертификатка ээ болду. Жогорку кеңеш командасы 4-чү орун. Жеңүүчүлөрдү куттуктап жатып, өлкө башчысы спортто күчтүүлөр гана жеңерин Мурас турнири далилдегенин айтты. Эсимде биринчи турнир башталганда менин командам биринчини алганбыз. Андан кийин эле экинчи, үчүнчү, 4-чүгө түшүп калганбыз. Майда ойногондо 4-чүнү алдык окшойт эсимде болсо.
Анан кайра мына бүгүн биринчини алып отурабыз. Эми оюн деген ушундай, спорт күчтүүлөр жеңет. Демек биздин команда күчтүү даярданыптыр, биринчини алды. Анан бул кубокту баягы айтыла элек болуш керек. Же айрымдарыңыздар билесиздерби? 3 жолу бир команда 3 жолу утуп алса, кубокта ошол командада калат. Анан миллион сыйлыктан сырткары дагы миллион сыйлык берилет дегенбиз. Ушул 6 турнирдин ичинде мен эсимде ден соолук командасы болуш керек эле. 2 жолу жеңип, кайра 3-үчүсүндө алдырып коюшкан да. Ошондуктан бул турнирибиз улана бермекчи, күчтүүлөр жеңгиле. Биз кийинки келаткан турнирди андан аркысын 2 жолу катар менен алсак, значит биздин команда сыйлыгынан сырткары дагы 1 миллион алат, кубок өзүндө калат дегендей да. Турнир жыйынтыгында мыкты бомбардир, мыкты дарбазачы жана турнирдин мыкты оюнчусу номинациялары боюнча мыктыларды аныкталды. Эске салсак, бул турнир жыл сайын өткөрүлүп, мамлекеттик кызматкерлерди сергек жашоого үндөп, ынтымакты бекемдөөгө жана башкаларга үлгү болууга чакырат.